Акималиева Каным Бүбү Саякбаевна. Жашым 53-тө, нарындыкмын, нарында жашайм. Азыр ушул күндө Бишкектемин. Себеп дегенде ооруп, 2 жыл оорудум. Барбаган жерим калган жок. Больницадан эч натыйжа чыккан жок. Болгон кымбат мындай тиндей дарылардын баарын берди, иштим. Бирок айыккан жокмун. Анан акырында алар мага атипичный фиброз легких деп койду. Диагнозун. Бул оору деген айыкпайт деди. Аппарат менен жүрө беришиңиз керек деп. Мен аппарат менен жүрүп калдым. Түнкүсүн дагы, күндүз дагы, мисалы иштеп жүргөндө жумуштан деле аппарат менен отурчумун. Андан кийин уже эшикке чыкканда дагы уже аппарат керек болуп калып, мондай аппарат сатып алганбыз. Мондай портативный кислородный аппарат дейт. Монтип тагынып алып, эшикте жүрөм да. Анан такай жаныңызды алып жүрөсү? Такайдан жанымда алып жүрөм. Түнкүсүн болсо үйдө чоң аппарат бар, кислородный аппарат. Түнкүсүн үйдөн пайдаланам. Анан ушул былтыр кайсыл ай болуп калды? Күзүндө уу коргошумга барып калдым. уу коргошум иштим, 45 күн иштим. Анан ошол жактан Арслан Алай байке жөнүндө сөз болуп калды. Ушинтип деген ооругандарды, пневмониядан ооругандарды айыктырат экен, бир эле эме кармап эле энергиясын берип койсо айыгып кетет экен деп. Анан ал кандай киши экен, кай жерден тапсак болот экен деген сөз болду. Сурадык, да бир буга чейин уккан эмессиз да? Арслан Алай жөнүндө маалыматыңыз жок болчу да? Жок болчу. Өзүмдүн бир тууган агам айтчу. Мындан 3 жыл мурун ушу эме программада бар, кайсы бир программада бар болчу да, ушу Арслан Алай эме менен эле, энергия менен эле телевизор аркылуу берет. Анан уктайсыңар, аны ошо менен айыгасыңар депчи. Анда раматтылык мамам да тирүү болчу. Мен ошо мамам аркасы менен бир 2-3 жолу ушинтип отургам да. Анда бул оору жок болчу менде. Андан кийин эле унутулду. Анан ошо жана уу коргошумга барганда аябай айткандан ошол жерден даже терс эмелер чыкты да. Пикирлер. Анан деп айтылган ошол жакта Бактыгүл деген эже бар. Анан ошол айтты, антип айтпагыла, ал киши жөнүндө жаман айтпагыла. Андай эмес, силер угуп айтып атасыңар. А силер на самом деле көрүп, өз көзүңөр менен көрсөңөр, анда башкача эмеге келесиңер депчи. Жаман ушкуч. Анан издейликтүү болуп калдык. Арслан Алай байкени каяктан тапсак болот деп. Анан ошо байкемди, өзүмдүн бир тууган агамды эстеп кетип, ошол эле күнү үйүнө бардым. Үйүнө барып эле ушундай Арслан Алай байкени срочно керек болуп атат. Ушундай болуптур. Эже деген вообще баспай калыптыр. Анан ушинтип энергиясын өткөзүп эле басып калыптыр дегенде, анан байкени мен сага айтпадым беле, мен сага эч жагы эле айтпадым. Болбой койдуң. Менин сөзүмдү укпайсың, бирөөнүн сөзүн угап турбайсыңбы? Мен бүгүн бош эмесмин деди. Анан өлө жаман болдум да. Бош эмесмин деп мага атайлап келген болдум да. Андан кийин эле выбор нас болуп калды. Анан ичине жөтө бератам да, анан выбордун астында эме жок болуп калды. Бошобой калды. Андан кийин выбор бүткөндөн кийин ушу жакында келди, алып келди. Ошондо качан келдиңиз? Канчасында келдим? Унутуп калдым. Канчасында келдим? Канча күн мурун келдиңиз? Жакында эле келдиңиз да? 2 жума мурун да. 2 жума мурун, 2 жума мурун. Анан аппарат менен келгенмин. Келип бул жерде ошо сабак өтүп атканда эме дырылдайт да, мындан үн чыгат. Анан агай сурап калды, бул эмне дырылдап атат депчи. Менин кислородный аппаратым, мен анткени мынтип тагын отургам да тияка. Бул менин кислородный аппаратым дегенде эле сабагын өткөздү, энергиясын берди. Анан биринчи эле күнү мага калп айтпайм, мен баягы өзүм ооруп атып эмнеге калп айтам.
сразу эле действиясы берилди ошондо мага. Биринчи сабакта эле. Биринчи сабакта мен эме уйку менен Уйку соонун ортосунда көрүп атам да бир жаш жигит келип мага операция жасап аткандай болчу. Мына кээ бир элдер түшүнбөйт болуш керек эми, алар өзүлөрүнүн эмеси. Бирок мага ошондой болду. Кадимкидей өпкөмдү көрсөтүп атат ал бала. Мына өпкөң депчи. Анан өпкөнү мен кишинин өпкөсүн көргөн эмесмин, койдукун көргөн. Жакшынакай. Жакшынакай өпкө да. Анан эйинде эле анан уже ал сабак бүттү. Ал биринчи сабак. Экинчи сабакта болсо бир абышка кирди. Абышканын эме силуэти да. Анан дудук кишиккен ал. Анан дудукча бирдеке деп сүйлөп аттыр. Мен ага жооп берип аттырмын. Ошондон ойгонуп кеттим да. Быдылдап бирдекени сүйлөп аткандай ойгонуп кеттим. Үчүнчү сабакта болсо ага өзү мага энергиясын өткөзгөн. Энергиясын өткөздү. Үйгө барганда кадимкидей уктап калдым да. Себеп дегенде түнкүсүн жакшы укталчу эмесмин. Азыр болсо ушу сабакка кечигип калбайын деп телефонго кадимкидей будильник коюп калдым. Мурда канча уктачу элеңиз? Мурда 4 саат уктачумун. Түнкүсүн 4 саат, Анан азыр болсо кадимкидей бир жолу 8ден 15 өткөнгө чейин уктап калдым. Анан жанталашып, жуунуп таранып, анан бияка келесиң да. Сабагына келдиң. Сабагына кечикпейин деп. Анан 3-чү сабактан кийин бул аппараты жок эле келдим. Аппараты жок эле келдим. Ал күнү 3 саатпы, 4 саатпы ушундай аппараты жок жүрдүм. Эртеси күнү 5 саат аппарат колдонгон жокмун. Андан кийин 7 саат. Эртеси. Ушинтип эме күндөн айып келтем да. Күндүз аппараты жок эле. Мурда аппарат басып калдым. Өткөндө баягы кар жааганда биякта бир эме деп коет экен. Фиолетовая зона деп. Таксилер 3 эсе кымбат болуп кетет экен. Ошо күндө да уктап калып турбуз да. Анан жанталаш мен өзүм таң калдым. Жанталаш туруп алып, мен өмүрү чуркачу эмесмин да. Подъездден чуркап чыгып, жакта маршруткага түшүп, анан кийин бирден түшүп калып, бер жактан дагы бир машинага отуруп, вообще кечикпей келдик да. Анан бияка келип отуруп анан күлкүм келди. Өлмүш болуп араң басып келип аттым. Кантип чуркап келдим депчи. Өзүм таң калдым. Баягы энергияны бергенден кийин ушундай болду да. Анан Кудайга шүгүр, мындай ыраазымын да, ыраазымын. Буйрса күндөн күнгө айып келдим. Сиз ошондо Арстан Алайдын касиетине, энергиясына ишендиңиз да? Толук 100% ишендим. Өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп атам. Мен бир да сабагын эметпейм. Калтырбайм мен. Например, сабак 10-до башталса, мен 9-да ушакта болгонго аракет кылып атам да. Эң эле эме кеч дегенде 9:30да келгенгечи. Мисалы айтат да, Арстан Алайдан келип жанын алат депчи. Сиз ошондо Жан Кудайдан келип жаныңызды алып атпсыз да? Ооба. Мисалы ошол айттыңыз го, видео тарап, анан жаткандарды, ушу сабакта жаткандарды мындай шылдыңдашып, элдер күлүштү депчи. Анан ошолорго кандай деп кайрылат элеңиз? Мен ошону баса унутуп калган турбаймынбы? Ошону мени Фейсбуктан мындай чисто случайно көрүп калдым да, ушакта жатып, эме сабак өткөзүп, энергияларын өткөзүп аткан кезде бирөөлөр шылдыңдап аябай жазыптыр. Мен аны чын эле окуган эмесмин. Ал эмесинчи тиги комментарийларын окубай эле өзүм эле ичимен ошо жерде мен дагы болуп калсам, сабагына мен дагы катышсам, ушинтип мен сабагына катышып, ушу энергияны мен дагы алып калсам деп жөн эле ойлогом. Азыр кадимкидей сабагына катышып атам, энергиясын алып атам. Анан элге айтар элем да, ушу терс сөз айткандан бурун биринчи билсе, же болбосо билбегенден кийин жөн эле унчукпай эле коюшса, жаман сөз жазып, жаман сөз айтпай эле, андан көрө унчукпай эле койсо. Мисалы мен мындай укчумун, бирок айтчу эмесмин мен. Себеп дегенде маани да берчү эмесмин. Себеп дегенде мен билбейм да. Азыр мына өзүм өз башыңыздан өткөрүп, өз башым менен өткөрүп, өзүм Кудайга шүгүр мына жакшы болуп келатам да, күндөн күнгө айыгып келатам деп айтсам мен жаңылбайм. Анан ушу терс сөз айтып,
терс сөз, жаман сөз жазгандарга мен кайрылат элем. Туура эмес кыласыңар, өзүңөр кыласыңар. Деле кишиге жамандык кылыштын кереги жок. Андан көрөп өзүбүздү ойлоп, тазаланып, оюбузду оңдошубуз керек. Эл жөнүндө жаман вообще сөз да айтпай, даже сөз айтмак түгүл жаман ойлобошубуз керек. Сиз Жан Кудайга ыраазысызбы? Аябай ыраазымын, миң бете ыраазымын. Миң бете ыраазымын. Мен даже үнүм титиреп, ыйлагым келип кетет да, себептен медицинадан мен айткан жокмун да. Мен медицинадан айткан жокмун. Бул жерден şu алыстан алай байкеден айыкмак түгүл 3 сабактан кийин ушинтип жакшы болуп кетеримчи. Элестеткен эмессиз да? Элестеткен эмесмин. Бирок бияктагылар айткан 3 сабактан кийин жакшы болосуң деп айткан. Мен ошондой болсом экен дегем, бирок мына 100% ишенген эмесмин. Азыр ишенмек түгүл, көрүп атпайсыздарбы? Аппаратты жок эле келдим, көтөрүп алам жаныма. Кыйналып кеткенде таптакыр аппараты жок, отуруп калган деген жокмун азыр. Күндүз аппараты жок, отуруп атам. Күндүз 1-2 саат, 3 саат. Түнкүсүн болсо аппарат менен отуруп атам. Бирок Кудайыма ыраазымын деп атпайм, ыраазымын, аябай ыраазымын. Агайга ушундай ыраазымын. Ошо.